Жалал Абад шаарында кризистик борбор ачылат. Каладагы номер 7 мектептин имаратынын бир бөлүгү учурда оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кризистик борборго даярдалууда. Борбор жергиликтүү бийликтин демилгеси аракетинин негизинде Түштүк Кореянын Good Neighbors уюмунун Жакшы кошуналар коомдук бирикмесинин колдоосу менен түптөлүүдө. Кризистик борбордо зордук зомбулукка кабылган, жапа чеккен аялдарга, жаш балдарга жардам көрсөтүлөт. Атайын юрист, психологдор иш алып барышат. Кызматкерлердин айлык маянасы жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Бул аркылуу зордук зомбулуктун алдын алуу, жабыркагандарга юридикалык, психологиялык жактан көмөк берүү максатталган. Кризистик борбор сентябрь айынан ишке берилмекчи. 7 мектептин имаратында 2 бөлмөсүн алып, бүгүнкү күндө толук кандуу ремонттору жүргүзүлөт. Андан сырткары ичинде заманбап эмеректер менен жабдууланат, жана орт техникалар менен жабдууланат. Бул кризис центрдин эң негизги максаты бул биздин Жалал Абад шаарыбыздагы зордук зомбулукка жабыр тарткан жана жашоо шарты оор үй бүлөлөргө юридикалык, психологиялык жана социалдык кызмат көрсөтүү болуп эсептелинет.